Өткөндө да биринчи орунду алган. Кылычбеков Алтынбек чабат. Ысык көл чолпон ата. Таалай Бурганаков саяпкери. Чабандеси Кылычбеков Алтынбек. Району Красная Речка айылы. Баракелден барып старт бокска акырындан кире бергиле. Мыктысы утсу аткарылып атат. Мына байгеси дагы көбөйүүдө, аттардын саны да көбөйүүдө. Ар жылы мына январь-февраль айында мына ушу кыска аралыкка чабандес балдарды окутуу, семинар, тренинг өткөрүлүп келет. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тарабынын колдоосунда жана кыска аралык федерациясынын жалпы жетекчилиги курамы менен ушу балдарды да тарбиялоо жагы жакшы жолго коюлду. Быйыл дагы аралык таза кандуу импорт күлүктөрү жөнөдү 1200 метр аралыкка. Азыр алдыда кетип бараткан Трейси Каракетов жылкы заводунуку. Өзүңөр билгендей биринчи кетип бараткан Мукали менен Мерси, биринчи кетип бараткан Мукали, Таалай Бурганаков экинчи кетип бараткан Мерси, Шадыбек Алтынбековтуку, Алтынбек Шадыбековтуку, үчүнчү келаткан Датка. Баракелди мына 1200 метр аралык. Мына жакындап калды. Фиништик түздүккө жакындап калган маалы акыркы 500-түктү көздөй бурулат. Таза кандуу 2 жаш кунандар. Алгачкы. Экинчи кетип бараткан Датка. Бул Шадыбеков Алтынбектин Даткасы экинчи келатат. Биринчи келаткан Мукали. Мукалинин баары буйруктан мына 1200 метр аралык. Байгелеримен жогортан айтып өттүм. Мукали биринчи, Таалай Бурганаков. Экинчи келген Датка, Алтынбек Шадыбековтуку. Үчүнчү келген Мерси, Алтынбек Шадыбековтуку. Төртүнчү Каракетов жылкы заводунуку Трейси. Ал эми биринчи келген Мукали аралыгы мына 1200 метр аралыкты Салам сага санжыралы санжыралы Ноорузум. Салам сага санжыралы санжыралы Ноорузум. Дед Ноорузум арыш. Ай баракелди. Рахмат. Келгилеме. Убакыт учкул алдыда дагы мына дагы көп чабыштарыбыз бар. Ошон үчүн убакытты туура пайдаланалы. Азыр 2 жаш таза кандуу күлүктөрдүн байгеси тапшырылгандан кийин кунан чабышты даярдай берсеңиздер, өзүңүздөр билесиздер, 8800 метр аралыкка чабылат кунандар. Ал эми байге тапшырууга Чолпон Ата шаарынын мэри Сатаров Данияр Сатарович келип берсеңиз, мына жаныңызда тиги Айнур эже жардамдашып турат. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алгандарга байгелер, төртүнчүгө дагы байге бар. Кирип берели атайын. Кубок металл дипломдору ат жабуусу менен. Мына таза кандуу 2 жаш кунандардын. Мына биринчи келгенге мына атайын ат жабуусу жабылып аткан маалы. Ал эми орун алган жигиттер, чабандестер, могуреке Ардак Тактага биринчи, экинчи, үчүнчү болуп чыга калсаңар, медал дипломдоруңар тапшырылсын. Мына Таалай байке тиягынан чыгып кармады эле, аты угат да. Ээсин угат, саяпкерин угат. Отур десе отурат, чурка десе чуркайт. Байге кут болсун мына. Таалай Бурганаков биринчи орунду алып олтурат. Экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Айтулуу Жолбол деген күлүгү менен дагы мына чемпион болуп жүргөн Таалай Бурганаковдун Мукали аттуу кунаны биринчи орунду алды. 25 февраль күнүндагы биринчи орунду ээлеген. Ал эми атка дагы ат коюлганда жөн коюлбайт. Өзүңүздөр билгендей Мукали Баатыр Чыңгыз хандын оң колу болгон даңазалуу адамдын атынан коюлуптур. Кудай буйрса эми ушу Азияны багындырган күлүк болсун деп тилек кылалы Мукалиге. Баракелди. Байгелерди Данияр Сатарович тапшырууда. Биринчи келгенге 70 000 сом дирекция тарабынан, экинчи келгенге 30 000 сом акчалай байге. Экинчи келген Датка Алтынбек Шадыбековтуку, Жээнбеков Таалай саяпкери,
Таалайбек уулу Бахтияр чапты. Талас облусу Көккашат айылы. Ал эми үчүнчү келген 10 миң сом акчалай байгеси бул Мерси Алтынбек Шадыбековтуку. Таалай саяпкери Таалайбек уулу Ислам чапты. Талас облусу Көккашат. Атайын медал дипломдору бар. Ал эми 4-чү келген Трейси Каракетов жылкы заводунуку. Жайчыбеков Нурлан саяпкери Көкшүн Убрус келди чапты. Чүй облусу Ысык-Ата району. Красная речка айылы 5 миң сом акчалай байгеси. Биринчи келген Мукалини ээси жана саяпкери Таалай Бурганаков. Кылычбеков Алтынбек чапты. Мына эл аралык алкакта даражасы бар. Атайын сертификатка ээ болгон чабандастер чапты. Ысык көл Чолпон Ата биринчи орунду ээледи. Рахмат. Мына 2 жаш тазагандуу кыска аралык мүмкүнлүктөрүнө байгене Чолпон Ата шаарынын мэри Сатаров Данияр